Пайгамбарыбыз алейхисалам кечинде келип, жубайлары көп болгонуна карабастан үй тиричилигини кошо жасашчу деген нерселер бар да. Анан сүннөт карманабыз деген бир туугандарыбыз кандай кылат? Үйдө таза кармоо ар бир аялдын намызы бул. Анан кийин жанагындай келип аялын бир нече күн күтүп, аялы кезеги менен келет да, бир нече күндө бир жолу келет. Анан келсе, мына мисалы 5-6 күндөн келсе эле үйдүн баары чачылган. Эмне чачылган болсо, келип экөөбүз шыпырып коебуз. Шыпырга. Деп турса, бул кандай болот? Ошо логичный эмес, логика келбейт бул. Такыр келбейт. Мүмкүн жанагы Айшени кичинекей болгон ошонун келсе семишке чагып атып, анан семишкасын биякта калып калып уктап калды да. Келсе. Анан ошо семишканы мынтип турган алып барып туруп жиберди да. Анан ошону келип алып туруп бир история кылат да. Андай эмес, урматтуу кыздар. Айылдар мындай болгон. Бир комната, бир аялдыкы, экинчи комната, экинчи аял, үчүнчү аял ушундай. Булар келип бирге эле укат жасап, бирге эле бир эле казан кылып жасап, анан баары бири-бирин карап, бири-биринин жардам берип, ушундай эле кылган. Үйлөрү мындай болгон да, 2,5 метрге 2 метрдей эле чоңдугу комнатанын. Бир эле комната болгон. Анан ичинде мебель жок. Анан эмнесин жыйрайсың? Эмнесине сага жардам бересиң? Бул не логично?